Баткен облусунда айыл чарба жерлерин суга суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында дренаждык каналдарды тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Ушул тапта Баткен шаарынын Кызыл жол кварталындагы ачык түрдөгү дренаждык канал механикалык жол менен тазаланууда. Бул канал төрткүл суу сактагычынан чыккан саркынды сууну жана айдоо жерлеринен агып чыккан ашыкча сууларды өткөрүп, Кызыл жол айылын толук сууга суу менен камсыз кылууда маанилүү ролду ойнойт. Азыркы учурунда ачык дренаждар тазалоо иштери жүрүп жатат. Негизинен быйылкы жылга 1,5 километрдин тегерегинде тазаланды. Андан сырткары 23-24 жылдары кошуп айта турган болсок, жалпысынан 18 километр ачык дренаждар тазалоо иштери жүрүп жатат. Негизи эмне максат эмне үчүн? Себеби кээ бир жерлерде айдоо жерлерге камыштар чыгып кеткенден ошо Союздун учурунда тазаланган учур боюнча эле калып кеткен эле. Мына МГО мелиорация тарабынан 23-24 жылга 18 километр, быйылга 1,5 километр тазалоо иштери жүргүзүлдү. Каналдын жээгине жергиликтүү тургундар тарабынан өстүрүлгөн тал теректер суунун агымына тоскоолдук жаратып, дренаж системасынын ишин начарлаткан. Натыйжада сууга суу айдоо жерлерине жетпей, суу танкыстыгы жаралган. Ачык дренаждарды тазалоо иштери аз кызуу жүрүп турган учуру мына мелиорация кызматтарга чоң ыраазычылык билдириш керек. Бул айылды аралап, айыл чарба жерлерин айланып өткөн бүт ачык дренаждар, айыл чарба жерлерин баягы сыз баскан жерлерди сактоо максатында көп жылдан бери тазаланбайт эле, тазалоо иштери жүрүп атат азыр. Бул суунун акыры Кызыл жолду айланып чыгып туруп, наракы Булак баш кварталына өтүп кетет. Айыл чарба жерлеринде сууга катары байланат. Баткен облусунда жалпы айдоо аянты 60 000 гектарга жакын. Акыркы жылдары дренаждык каналдардын жээгине уруксуз тигилген бактарактардан улам каналдардын суусу бөгөлүп, айдоо аянттарына зыян келүүдө. Мындай көрүнүштөр жергиликтүү дыйкандардын түшүмүнө түздөн-түз терс таасирин тийгизип жаткандыгын адистер белгилейт. Баткен шаар менен Баткен районунда 270 километр ачык типтеги дренаждардын жана жабыктын жер астынан көтөрүлгөн суулардын 3 метрге чейин деңгээлин төмөндөтүп турчу кызмат аткарат бул ачык типтеги дренаж. Бул агып аткан дренажыбыз Асан Кожомкулов атындагы төрткүл суу сактагычынан сызып чыккан жана Суу башы айыл өкмөтүнүн айдоо жери аянтынан сызып чыккан суулар бул бизче постоянно токтоп, бул суунун агымы токтобойт. Жайкысын Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын 450 гектар айдоо жерине сууга суу менен камсыздоого жардам берет. Кошумча жерди кургатуу менен кызматын аткарат. Баткен шаары менен Баткен районунда азыркы мезгилде 4266 гектар айдоо жерин кургатуу жери бар. Тиешелүү кызматтардын маалыматына ылайык, дренаждык каналдарды өз убагында тазалоо аймактагы суу тартыштыгын алдын алуунун негизги фактору болуп саналат. Динара Курбанбекова, Абдрашид Саттаров, жаңылыктар.